Досум дейсиңби, санаалашың, классташыңбы, дегеле ким болбосун, сенин эрте менен эрте туруп, кел чуркайбыз, кел зарядка кылабыз, жумушка даярданабыз деп айтпайт. Жана кел биз жөн жүрүп отуралып политиканы сүйлөшкөнчө тренингтерге баралы, семинарларга баралы деп айтпайт. Эрте жатып эрте туралчы деп айтпайт. Телевизор көрүп жатып алгандан көрө кел интернеттен кандайдыр бир мотивационный сабактарды жана менеджмент, маркетинг деген сабактарды алайлы деп айтпайт. Айтпайт, анткени сенин ийлигиң башка бирөөгө кереги жок, ал сага гана керек. Андыктан өзүң гана аракет кыл. Ошон үчүн мен айттым, чөйрөңөн чык. Зона комфорта деп коет орусча. Сен көнүп калган привычкалардан ийгиликке жетишиң үчүн ошол бардык досум деген нерсени чык. Аларга сенин жеңишиң, победаң кереги жок, сенин өзүңө керек. Ал эми ушул жерде мен күйөөм жок, же менин күйөөм бир лох, аны кылбайт деген энелер үчүн кыстырма ар дайым болуп турат. Биз менен болгула, катталгыла, башкаларды каттагыла, комментарий жана ошентип башкаларын бөлүшүп колдоп койгула. Маселен, ошо аялдарга балдарыңарды тарбияла. Балдарыңарды жаман чөйрөгө апарбагыла, ызы чууга, жана анда арак ичкен, жылаңаш жүргөн, мактанган, дөшүн карткан жаман чөйрөлөргө апарбагыла. Балдарыңарга азыртан баштап бийик план койгула. Эй балам, сен жөн эле жакшы окуп эле там салып үйлөнүш эмес. Сен бийик болосуң, сен эл башкарасың, сен бизнесмен болосуң, сенин мүмкүнчүлүгүң жогору, сен көп акча таап бечараларга жардам бересиң, анан бизди багасың, дегеле бардык адамзаттарга пайдаң тие турган күчтүү адам болосуң деп планды көрө коюп айтып жүргүлө. Мына ошондо результат болот. Бул жакка жасай бергиле. Жана ага сиңире берсе, балаңар ошондой болуп чыгат. Ниетти туура койгула. Дагы да көп азилдешебиз, жолугушабыз. Ассаламу алейкум.